Бекем үй бүлө бул бекем мамлекет. Андыктан биздин үлгүлүү үй бүлө долбооруна кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин достор, урушта туруш жок демекчи, дароо эле биз биринчи конкурсту баштамакчыбыз. Колчоолар! Биринчи конкурстун шарты менен дароо эле тааныштырабыз. Артта турган биздин мырзалар өзүнүн сүйүктүү түгөйлөрүн алып жатканда, алтынын мен сени өмүр бою колумда көтөрүп багам деген ошол убадасын берген. Эми чындап эле көрөлү, өмүр бою колунда көтөрүп багалабы? Же калп эле болгонбу бул? Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо мырзалар кольцонун ичине кирет дагы, өзүнүн айымдарын, түгөйлөрүн, алтындарын колунда көтөрөт. Эң акыркы кимдин аялынын буту жерге тийсе, ошол утушка ээ болот. Андыктан баштадык. 1, 2, 3. Манакей, биздин мырзалар, биздин жигиттер, чыныгы баатырлар өзүнүн сүйгөндөрүн колдоруна көтөрүп, кимиси канча мүнөт, же секунд, же канча саат чыдайт экенин көрөбүз. Мырзалар сүйүктүүлөрүн үйүнөн кыз атуудан алып чыгып баратканда алтыным, мен сени колумдан көтөрүп, агатка мингизип кетем, же болбосо аппабак лимузинге салып кетем деген убада берген. Мен анткем эмесмин. Сиз эмне кылдыңыз эле? Эч кандай убада берген эмесмин. Убада берген эмессиз, Белде крыша жокпу? Жок, Кудайга шүгүр. Белде крыша жок, Жакшы эле. Так. Гиннестер рекордуна киребизби? Алмаштык болбойт, Болбойт. Илимбеке, кандайсыз? Өлө сону. Обещаниямды аткарып атам. Биздин мырзалар өмүрүндө мынчалык көп убакыт аялдардын колуна көтөрбөсө керек. Азыр болсо, азыр ушунчалык чоң мүмкүнчүлүк, айымдар жыргап атат, күлүп атышат, Бекзада өзгөчө күлүп атат мындай. Аха, эрмек колго түштүңбү? Мына эми көтөр дагы жыргады. Так, Амантырдын үй бүлөсү. Биздики аябай татаал болот. Неге татаал болот? Жок, түшпөгүлө, бияктан квартира. Биринчи орунга квартира, экинчи орунга машина, үчүнчү орунга путевка. Ошон үчүн тер кетсе тер кетет. Биякта Джони мырза мындай өзү эле тургандай го. Чындап эле Джони күчтүү же аялы жеңилби? Жеңил. Жеңил, канча килограмм? 47. 47 килограмм. Келчегиз. Амантыр, давай, карман. Алды. Колчоолар. Колчоолар. Сиз отуруп эс алыңыздар. Болду. Биринчи Амантырдан үй бүлөсү тилек каршы биринчи чыгып кетишти. Азыр Джони мырза бутун бирден алмаштырып атат. Аңгыча эрмектердин үй бүлөсүнө келели. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы денсаулыктар. Нормально. О, чекеден тер кетти мына. Тер кетти. Аял киши күйөөлөр ушундай тердетип коет да бат эле. Так. Кандайсың? Жакшысызбы? Аябай жактым ага. Жеңе кандайсыз? Ай, мен соны. Орун алмаштырсак болмок окшойт. Негизи Илим байке өзү арыкча келет экен, байке өзү. Бирок ошого карабастан билекке күчтөр толгон. Эртең баспай калбайлы. Белдерди кармап. Квартира алабыз дегенде чыдап коюңуздар. Бирок бул биринчи эле тур. Балким чыдап атсаар, рисковать эткиңер келбесе, анда чыдап тура койсоңуз. Бирок биринчи турда бир упай алсаңыздар, бул бир упай алтынга тете. Эрма залга бараткансың, Залга бараткам. Канча барат? Бекзат барып эле да залга. Эрма залга барып, өзүн машыгып, өзүн көндүрүп аткан, бирок Бекзада залга барбай, ошол сөптөн Эрманы кыйнап аткан кез экен. Кандайсыз Илимбек? Жакшы. Коркпоңуздар. Колчоолар. Экинчи түгөй. Мен аяп кеттим. Жакшы. Өлөмгө жараша. Бул жакта. Мен көтөрсөм болбойбу я? Жок. Келиңиздер, отуруп эс алыңыздар. Күйөөсүн ушинтип сылап, сыйпап багат. Алтынын жанын берекем, чыда. Алтыда квартира. Бекзада ошол сөздөрдү айтып атасызбы? Албет. Чыдагыла, мынакей. Квартира адамды эмнеге гана кылбайт.
Болду, чытай мен. Болду, чыдамады. Чыдап қой, Ерман, чыдап қой. Квартира. Болду, чыдадым. Бел ұрып кет. Қолчаулар! Джони мырза қолчап қойыңыздар. Құттықтайсыз, болды. Daha bir saat turup durayım. Дай bir saat тұрып берем дейді, бирок ушун менен биринчи ойындын шарты бүттү. Қолчап қойыңыздар болот. Ого, биякта жигитовка кыласыз деп. Джони мырзанын биринчи упайды алыш менен куттуктайбыз. Ал эми эрмектердин үй бүлөсү колдон келишинче аябай аракетин жасады, бирок ошого карабастан тилек каршы жеңилип калды. Бирок бул биринчи эле конкурс. Алдыда да кызыктуу аябай көптөгөн конкурстар бар. Андыктан маанайды түшүрмөй жок. Охо, аябай оор конкурс болду. Мырзалар айымдардын колуна ушунчалык өмүрүндө көп көтөрүп көрбөгөн экен. Бүгүн аябай тердешти. Аларды карап туруп мен кыйналып кеттим. Бирок ошончо дагы биринчи конкурстагы бир упай Джони мырзанын үй бүлөсүнө кетти. Андыктан куттуктайбыз. Азыр болсо бул жакта биздин мырзалардын сүйүктүү түгөйлөрү, жубайлары 4 айым отурат. Акырындан тааныштырып кетебиз. Эң эле биздин биринчи катышкан биздин сүйүктүү эжекебиз Илим байкебиздин келинчеги Гүлжамал эжеке. Маданият мыкты кызматкери. Азыркы учурдагы көптөгөн кино тасмаларда тартылып жүрөт, эжекебизди тааныйбыз. Ал эми түгөйү болсо дагы мыкты Кыргызстандагы алдыңкы эмгек сиңирген эл артист намын алган Илим байкебиз. Мына ушундай чармачыл үй бүлөлөр. Кийинки кезекте болсо бизде менин досум, биздин кесиптешибиз десек да болот, Тамак шоу лигасынан чыккан Эрмек Талайбеков деген досубуз бар. Алар тигине камакта отурушат. Ал эми бул жакта сүйүктүү түгөйү Бекзада Жолборсова. Кол чапыңыздар. Бекзада азыр Instagram укмуш алып барып жатат. Өзүнчө эле Вайнердин келинчеги болуп, азыр мыкты блогерлердин катарына кирип кеткен. Кийинки кезекте болсо бизде мыкты Мен сени күттүм ай деген мыкты жигит бар. Ал I am Johnny деп өзүн эркелетип коет. Колчоолор болсун. Жеңишбеков Жаныбек мырза. Анын түгөйү болсо Иранова Айжан. Жана ошондой эле 4-чү катышуучубуз болсо бул мыкты актер, билесиздер, актерлордун ичинде красавчиктердин бири Мусаев Амантур мырзанын келинчеги Азамат кызы Миргүл. Кандайсыздар? Жаштар, кош келипсиздер. Эми бисмилла дегенде эле Гүлжамал эжеден баштайлы. Гүлжамал эже, кандайсыз? Байке сизди аябай көпкө чейин көтөрдү. Бирок кулагына сиз бир нерселер шыбырап аттыңыз. Эмне айттыңыз? Эми айттым, жаштарга теңелбе, булар жаш, кой, белиңе күч келет, белиң ооруйт. Грыжаң бар. Аны кайра эле мен дарылашым керек. Кой, айтпай эле кой, токтот сен жок деп болбой турушты. Бирок ошентсе деле Азамат канча болсо да туруп берди. Ата 20 жыл мурун бул конкурс болгондо байкеңе биринчини бербейт болчу да койбу. Мына. Аял жакшы, эр жакшы, бажы жакшы, хан жакшы дегендей эле Гүлжамал эжеке дароо эле өзүнүн күйөөсүн мактап, коргоп, колдоп кетти. Үлгүлүү үй бүлө деген долбоордун максаты, бул биздин үлгүлүү үй бүлө долбоордун максаты үй бүлөлүк мамилени бекемдөө, чыңдоо. Жана ошондой эле мына сиздер үйлөнгөнүзгө канча жыл болду? Быйыл 20 жыл болду. 20 жыл. 20 жылдан бери ушунчалык бекем үй бүлө болуп келатасыздар. Ушундай жаңы үйлөнүп жаткан жаштарга үлгүлүү үй бүлө ойдон жүрө бериңиздер демекчибиз. Рахмат. Дайым сиздерден үлгү алсын, үй бүлө бекем болсун, көп балалуу болсун деген максатта сиздерди атайын тажрыйбалуу үй бүлө катары чакырдык. 20 жылдан бери жашоо кандай болуп жатат? Аябай жакшы. Кандай десем, үй бүлө. Мына 20 жылдан билинбей эле көз ачып жумганча өтүп кетет экен. 20 баягы мындай цифра болуп, мындай болуп калган мен үчүн эле 20 жыл көп эле экен. Бир топ ысык суукту, жакшы жаманды, ачуу таттууну бирге татып келатабыз. Кудайга шүгүр. Бары жакшы. Үлгүлүү үй бүлөнүн, негизги үй бүлөнүн бирден бир сыры, эң биринчи сыры ушу ынтымак. Бар жерде ырыс бар дегендей ынтымактан бири-бирин түшүнүү, бири-бирин аябоо, ошондо гана бекем үй бүлө болот деп ойлойм. Сиз жаш жубайларга айтып кетет элесиз, ынтымактуу болуңуздар демекчи. Эң биринчи ынтымак, анан көтөрүм. Алда бирден бир үй бүлөнүн чоң бир эң бир максаты ошо үй бүлөнүн чыдамдуулук болот, чыдам болуш керек, чыдаш керек.
Бүгін көтөрүмдүү болуш керек. Жони мырза аябай чыдабады. Ооба, чыдады. Чыдамдуу үй бүлө экен. Канча бала болдуңуздар? 2 балабыз бар. 2 балаңыздар бар. Эки. Негизи 20 жылдан бери мүнөздөр бири-бирине мындай журулушуп калды да турабы? Үйдө кимиңиздер назиксиңер? Сизби же Илим айкеби? Бизде меники балдарым эркек болгон үчүнбү, эне назик болот экен, атасы катуураак кармайт. Ошон үчүн менин бошум керек назик дегенде. Сиз жумшаараак, атасы катуураак, Илим айке катуу окшойт, Жумшаагыраакмын чын эле. Атабыздан коркобуз. Кийинки кезекте Бекзада менен баштап таанышып кетели. Бекзада кандайсың? Сон. Жакшы. Ооба. Эрмек бир сыйра тердеттиң. Ооба. Эрмек бүгүн эле ушунча тердедиби же буга чейин деле ушунчалык тердетип койчу элең? Негизи терчил. Өзү, Өзү терчил. Сиздер үйлөнгөнүңүзгө канча жыл болуп калды? 4 жылдан ашты, 4 жыл 4 ай болуптур. 4 жыл 4 ай, бүгүн 20 күн деп аткансыздар, 20 күн. Ооба. 20 күнгө чейин санап атсак, канча саат болду? Так, сааты жок. Сааты жок, Мына 4 жыл 4 ай 20 күндөн бери бириңиздер менен силер аябай көнүшүп калдыңыздар. Бирге вайндарды, тиктоктун баарын аябай катырып атасыздар. Силердин үй бүлөдө кимгер жылдызырааксыңар азыркы учурда? Биз Эрмекко баягы тамашада көбүрөөк чыкты эмес, бирок кийинчерээк инсталарын баарын ачса эле Бекзада болуп калды да. Анан сенин үй бүлөдө көчөдө кетип баратсаң кимдерди биринчи тааныйт? Чынында Эрмекти эле көп таанышат. Бул жакта Бекзада дагы күйөөсүн кайрадан эле колдоп, Бекзаданын катуураак тааныса да, бирок Эрмекти тааныйт деп бул жактан колдоо көргөзүп кетип атат. Эрмектин жакпаган мүнөзү барбы бизге? Жакпаган мүнөзү грубый болчу. Оңдоп койчу. Рахмат сиздерге. Кезекте биздин Жони мырзанын түгөйү Айжан. Жони мырза артта тыңшып атат, эмне жөнүндө сүйлөп атат болду экен? Угулбайт тилерге. Угулбайт. Канча жыл болду сиздерге? 1 жыл 4 ай. 1 жыл 4 ай. Жаңы новоспечённый үй бүлө экенсиздер, жаңы бышкан үй бүлө экенсиздер да. Азыркы учурда эмне менен алек болуп атасыз? Иштеп атасыз? Эми иштеп баштадым. Кайсы жакта иштейсиз? Салондо. Салонда иштейсиз. Жони мырзаны өзүңүз даярдайсыз, ары бери чыгып. Ооба. Жакшы. Сиздер ушул 1 жыл 4 айдын ичинде ушул үй бүлөлүк мамиледе маанилүү боло турган бир сөз айта аласызбы жаш үйлөнө турган жаштарга? Бири-бирин түшүнүү эң биринчиден. Түшүнүш керек, Ооба. Силер бири-бириңерди кандай түшүнөсүздөр мындай? Көз караштанбы же? Ооба, көз караштан Же эле. кичине бир-эки сөз кошулуп кетеби? Же интонация, тон? Жок, мен мондой бир взгляд менен караганда эле сразу түшүнөм. Өлө хмурый взгляд менен Сизди караганда сиз түшүнөсүз. Ооба. Же сиз караганда ал түшүнөбү? Ал караганда мен караганда түшүнөм. Кимдерди көбүрөөк караганда кимдерди көбүрөөк түшүнөсүңөр? Мен көрөп түшүнөм. Мына взгляд менен көрсөтүп коет да. То есть Жони мырза сизди бир караганда сиз түшүнөсүз. Азыр эмне айтып атат азыр? Азыр эмне деп атасың? Шүмшүк деп атат. Түшүнүктүү, ийгилик каалайбыз. Жана ошондой эле Миргүл айым. Кандайсыздар? Жакшы. Амантур мырза негизи мындай киного тартылып атат, театрда иштеп атат. Сиздин кесип тоже ушул чыгармачылык жактабы же? Мен банкта бүткөм, финанс кредитти. Банкта иштейсиз. Азыркы учурда Жок, банкта. азыр иштебейм. Амантур негизи аябай кинодо мындай жоош, боорукер адамдардай көрүнөт го. Жашоодо деле ушундайбы? Ооба, жашоодо деле ошондой. Үйдө ким кожоюн? Бул жак. Бул жакпы? Жакшы. Эми айымдар, сиздер менен бир сыйра тааныштык. Азыр болсо мындай кылабыз. Сиздер канчалык деңгээлде сиздердин жолдошторду, күйөөлөрүңүздөрдү түшүнөсүздөр, ошону текшеребиз. Азыр биз сиздер менен соодалашабыз. Аукцион болот. Экинчи конкурска өтүп атабыз. 90 секунддун ичинде сиздердин жолдошторуңуздар кичинекей ворота бар. Ошол воротага сиздер топты ыргытып бересиздер. Алар болсо төш менен тосуп туруп, бут менен киргизип коюш керек да. 90 секунддун ичинде кичинекей воротага канча гол киргизе алат деп ойлойсуздар. Бул конкурста дагы 1 упай алтынга тете. Ошондуктан биринчи конкурста Жонилер уткан, экинчи конкурста башкалар утуп, Жонилерге шанс бербешиңер керек. Аукцион башталды. Биз Гүлжамал эжеден баштайбыз. Негизи жолдошу футболго аябай кызыгат, жакшы ойнойт. Эми тигиндей кичинекей бар болгондо байланыштуу эми көп эме кылбайын. 7-нин бири кыдырда 7 гол киргизе алат. 7 гол киргизет. Аукциондун баасын ким көтөрөт? Топ менен жакшы эле ойнойт. Баскетболго да катышат, бирок эми баскетбол бул бир аз башкача тармак болуп калат экен. Эми 9 деп көрөлү. 9. 90 секундда 9 гол киргизет. Сиздикичи?
Айжан. Мен күйөөм вообще футболго кызыкпайт, көрбөйт дагы, ойнобойт дагы, бирок Бирок бүгүн ойнош керек да, бүгүн көрүш керек, бүгүн ойнош да керек. 10. 10. Охо. Меники футболдун фанаты. Фанаты. 9. 9 гол. Бирок бияк 10 гол деп атпайбы. Сиздин оюңузча 9 деп атасыз, Анда 12. 12. Ооба. Охо. Гүлжамал же ставканы көтөрөсүз же ушул боюнча калабы? Эгерде 12, 10, 9ту булар киргизип кетсе, силер утулуп калсаңар. Бирок булар киргизе албаса, силер уттуңар. Биз андан көбүрөөк кирсек ута беребиз. Андан ставканы көтөрөсүзбү? Аукцион баасын. 12 жарымды койбойм. Жарым топ жок да бизде тилек каршы. 13 киргизет. 13 киргизет. Охо. Бекзада, сизде жооп барбы? Көтөрбөй деле койсо болот негизи. Мисалы үчүн башкалар көтөрүп келип туруп, аябай көтөрүлгөн ашыкча баа берип алса, аларга жетпей алса, алар автоматик утулат дагы, силер утуп калышыңар мүмкүн да. Ошон үчүн ойлонуп көтөрүш керек. Или көтөрбөй ордуна калып тура койсоңор болот. Немистин расчеты боюнча, Ирмектин аракети боюнча 14. 14. Айжан? 15. Мен 12 боюнча эле калам. 12 боюнча эле калды. Өзгөртүүлөр барбы? Өзгөртүүлөр болсо баштай берели. Акыркы сөздөрүңүздөр. Гүлжамал же сиз 12 дедиңиз, 12? Түшүп калышы мүмкүн деп коймо. 13. 12, 15, 14, 13. Кол чабуулар болсун. Буюрса, биздин айымдар өзлөрүнүн күйөөлөрүнүн жөндөмдүүлүгүн, аларга ишенип, менин күйөөм ушуну аткара алат деп өзлөрүнүн баасын берди. Бааланды. Эми оюндун эрежеси боюнча чындап эле күйөөлөр аялдар айткандайбы, же аялдар жөн эле күйөөлөрүн мактап кое береби? Азыр текшеребиз. Эмесе экинчи конкурсту ачык деп жарыялайбыз. Баарыбыз чогуу санайбыз. Кеттик анда эмесе. 1, 2, 3. Опа. Y. Опа. Опа. Аз қалды, аз. Опа, 1 гол. Аха. Екі гол чатырабыз. 3. Так. Қана. Ай. Çarçamay çok. 12. 5. Hoppa. 7. 8. Stop. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей 90 секундтун ичинде мырзасы, сүйгөнү, төш менен тозуп, аялы жардам берип атат. Аял келинчеги көтөрүп берип атат. Күйөөсү болсо тозуп туруп, тебип атат. Ошентип отуруп 12 гол киргизет дегенбиз, бирок тилек каршы биздики 12ге жетпей калды. Канча болуп калды? 7 гол. Кол чабуулар. Эмесе кийинки кезекте Илим байке, Гүлжамал эже. 1, 2. Медленно. Ого, Роналдо эле жатасыз го чиркин. Выше. Ой. Гүлжамал айтып туруңуз. Илим байке айтып туруңуз.
Майке, Майкл Джексон билегенде эле билесиз го кичине. Az kaldı. Eki. Eki de. Kolçalar. Ma elim Майкен пластикасы жақты да, ондай. Майкл Джексон, Роналдодай ондай, төшін тосқан өлі. Бекзат айым айтты, менің күйеуім красавчик. Бір айтқан 2 қылбай атқарады дейді. Ермек мырза төшіге тосып, 90 секундтың ішінде 14 гол кіргізеді екенсіз. Бекзат айтты сізге шынды. Даярсыздар бы? 1, 2, 3. Өйдірік. Бояқан емес бе? Ай, келген жоқ. Алып қой. Ретке жаппа. Өйдірік. Өйдірік. Аха. 24 секунд. Аха. Опа. Опа. Ха. Қаншаны кересің? Қанша ол кересті? 16. 6. Қолчаулар. 16 мәсі бе? 6. Аха. Мына ошентип айт дегенде тайт болбой қалды. Туғандар 14 гол деген, бирок тиле каршы 6 гол кирди. Эрмектердин үйбүрөсү жүрөктөн куттуктайбыз. Бекзада молодец, топтор жакшы кирип бериптиң. Кийинки кезекте биз бул сахнага акыркы Джонни мырзанын үйбүрөсүн чакырабыз. Джонни. Мен сени күттүм ай. Күтүп отам. Канча гол киргизесиң деп Айжан Джонни мырзаны өзүнүн ордуна даярдап коюп койду. Айжан айтты, 14 гол киргизишиң керек дейт Джонни. 15. 15 дейт. Даярсызбы 15ке? Чоң санайбыз. 1, 2, 3. Ешкин кот. Джон Джекчандай эле. Ешкин, давай. Can. Давай. Biraz arka dursun. Atla, давай. Ешкин кот.
Давай, держи. Жана ушинтип теш керек болчу да. Джонни мырзанын үй бүлөсү канча гол киргизди кара? 4. 15 деген бирок 4 болуп калды. Тилекке каршы. Кол чабуулар. Тилекке каршы биздин 4 айым өзүнүн күйөөлөрүнө ишенген, бирок күйөөлөрү ишеничте аткарылган жок. Өтө көп ишенип кетипсиздер. Эми келме кезек терме тезек дегендей мырзаларга кезек келмекчи. Бул конкурста тилекке каршы бир дагы үй бүлө уткан жок. 0. Кол чабуулар. Мынакей урматтуу достор, биздин айымдар койгон ишеничти мырзалар аткара албай калды. Азыр болсо мырзалар менен маектешебиз, канчалык деңгээлде аялдарын жакшы түшүнөт жана канчалык деңгээлде аялдарына ишенет. Кандайсыздар? Жакшы. Чачадыңыздарбы? Чачап калдык. Аялдарга кандай баа бериш керек, аны өзүңүздөр азыр байкап калдыңар. Аукциондо кандай соодалаш керек, аны өзүңөр байкап калдыңар, Азыр эми тескеринче кылабыз. Сиздер отурасыздар, сиздер баа бересиздер. Айымдар болсо сиздердин айткан бааларды аткарыш керек. Сиздер койгон тапшырманы алар аткарыш керек да. Ошондон силер менен бир сыйра таанышабыз азыр. Илим байке кандайсыз? Жакшы. Чагымачылык. Жакшы. Үй бүлөлүк жашоо. Жакшы баары, рахмат. 20 жылдан бери бирге баш кошуп жашап атабыз деген сөздөрдүн баарын уктуңуздарбы? Ооба. Уктуңуздар, Жок, сезип аттым да. Сезип аттыңыз, Интуитивно. Негизи дайым ушуну сезесизби? Ооба, сезем. Бирок мен сезе албай калдык окшойт. 13 деп коюп турат, 3 болгондо шак утмак экен. Арттан ал сөздү уккан жоксузбу, эмне деп айтып аткан да? Ошон үчүн силер ушундай бөлмөгө киргизип койдук да, айтканды укпай калсын депчи. 20 жылдан бери бирге өмүр сүрүп атасыздар. Башында эркек башкарат дейт. Анан кийин билинбей анан аял башкарып калган эркектер билбей калат дейт. Ошол чын бекен? Ал табиятта чын да. Чындыгын эле. Бирок ал башкаруу эмес, бул көп учурда мырзалар аялдар менен макул болуп, акылдуу болуп, аларга көбүрөөк ишенип, аларга көбүрөөк эркиндик берип калат окшойт. Туура. Ал жөндө тарыхый мисалдарда толтурат. Башкарып коет. Атилла ханды эмне кылды, Трояны кантип талкалады. Эмне деген чоң дүйнөдө башкарган кылычын кынга салбаган баатырлар ушул айымдардын акылы менен гана доорун сүрдү. Анан кетчи жагына кеткендер да болду. Мырзалар акыры башы аялдарына башын ийип беришти. Сөзсүз түрдө. Бул сүйүүнүн күчү да бул, Сүйүүнүн күчү экинчиден чын айтып коюш керек. Аялдарда көбүрөөк эмеле чындыктар болот да. Чындыктар болот? Акылдуулук биякта кичине басымдуураак кылат болуш керек. Айымдар мырзалар гана акылдуу. Барбы айымдар кол чапкыла? Илим байке дароо эле жегебизди мактап кирди да. Туура. Макташ керек. Аял кишини дайым тамак жасаса макташ керек, үй жыйнаса макташ керек, бойлонуп келсе макташ керек. Дайым мактай берген эле эркек аялын жеңет дейт. Ошондо мактай бериз, туура кыласыз. Эми бул жакта баягы биз үлгүлүү үй бүлө деп ат койгонубуз бекерден эмес. Ушул 20 жылдан бери бекем үй бүлө болуп жашап келатасыздар. Улжамал эжеке дагы айтып кетти жаңы эле өзүнүн бул жакта кичинекей сиңдилергечи кандай болуш керек, күйөөсүнө кандай мамиле кылыш керек деп. Сиздер дагы ушу жаш жигиттерге кандай акыл айтасыз? Ушу 20 жылдык бир кичинекей бир бир-эки сөз менен тажрыйбаңызды бөлүшүп коесуз. Үй бүлөдө эркек кандай болуш керек экен? Турмуштун сыноолору көп да. Чыдамдуу болуш керек. Кабыргасы менен кеңешкен дебиш керек. Кеңешкен дебиш керек. Кеңешпескен бармак. Кудай таалам кабыргасын жаратты, ал эч жака ачпайт. Сөз түрдө кеңешип, кээде багынып койгонду билиш керек. Туура, эң негизгиси айымдарга айым назик зат, аялдар назик болот, ошондуктан аларга баш ийип, макул болуп, алардын көңүлүн көтөрүп койгонду билиш керек. Сөз түрдө. Аялын көңүлүн көтөргөн мырза, аялын көтөрүп баалай билген мырза бул бактылуу үй бүлөнүн курат деп ишенсек болот. Ошондуктан мырзалар, айымдарыңыздарды сыйлаңыздар, бактаңыздар, баалаңыздар дегендей, Илим байкебизге рахмат. Жаккан характери кайсы, мүнөзү? Жөнөкөйлүгү. Эң жөнөкөй. Бооркер, жөнөкөй, кечиримдүү. Жакпаган мүнөзү барбы? Жакпаган мүнөзүбү? Мүнөзү. Жакпаган мүнөзү кичине жалкоолонуп кетет го. Кээде. Болбогондо мен мүнөзүмдү, мен айткан требованияны аткара турган болсо азыр мен жеңилирээк көтөрмөкмүн да. Түшүнүктүү, жана биринчи оюнда көтөргөн боюнча туттуз. Сиз айткан диетаны кармаганда дейбизби? Түшүнүктүү. Эми кезек Ермекте. Ермак, кандайсың? 4 жыл, 4 ай, 20 күн дейт. Муну сен санап аттыңбы же Бекзада санап аттыбы? Канча күн, канча жыл? Эми негизи бул передачага келатканда билген жокпуз да эмне жөнүндө экенин. Анан хотя бы ошондой элементарный суроолорго баардам коелу деп. Баардам коелу деп санап койгонбуз чынында.
Бул үй бүлөдө, бул үлгүлүү үй бүлө долбоорунда биз ошо үй бүлөнү бекемдөө, чыңдоо ушул максатта аял менен күйөөсү көбүрөөк бири менен ушундай команда оюндарда бир болсун, экөөнүн ою бир чыксын, мындай физикалык деңгээли бир чыксын. Баягы бекем үй бүлө бул интеллектуалдуу бекем болуш керек, гармония болуш керек, спорт жанынан дагы спорт машыгыш керек, мырзалар дагы, айымдар дагы. Андан тышкары баягы шайыр шаңдуу, позитивдүү болуш керек. Ошол биздин үлгүлүү үй бүлөдө позитивдүү, интеллектуалдуу жана спортивный үй бүлө жеңет. Андыктан силерге да ийгилик каалайбыз. Бекзада жөнүндө бир эки сөз айтып кетсеңиз. Бекзаданын жаккан мүнөзү, жакпаган мүнөзү. Жаккан мүнөз эми негизи эле Бекзада өзү чыгармачылык адам болгондуктан түшүнөт да. Бирибизди аябай негизи сполуслоого түшүнөбүз. Кечке чалгылай үйбөйт. Мындайча айтканда баягы аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дегендей, мырзасынын өнүгүп өсүшүнө, анан хан болушуна аялдын чоң салымы бар деп турат. Эгерде күнүгө келип келе атасың, эмне болду деп чала берсе, чармачылык токтобойт, иш токтоп. Кстати, бул эме айымдарга деле айтып кетейин, эгерде кайра чала берсеңер бай болбойсуңар. Эркек киши деген иштеш керек да. Иштеш үчүн көп жер постоянно жумушунда болуш керек. Жумушунда болгондон кийин анан көп идеялар келет. Сен Айзадага идинсе салып бербей атасың, ошончо салып. Айзадага салып бербей атам, Бекзадага салып берип атам. Бекзада. Туура, ушул жерден адаштырайын дедим эле, туура таап кетти. Молодец. Шундай болуш керек. Жакпаган мүнөзүчү? Жакпаган мүнөзүн деле билбей атам азыр. Кандай экен? Коркуп атасың айткандан. Тетик точно болбойт. Бекзада угулат? Угулган жак, угулган жак. Укпайт, атайым ушу угулбасын деп ушун жазап койдук да биз. Жакпаган мүнөз деле жок, андай деле. Баары жагат. Бирок ар бир адамда кемчилик бар да. Кемчилигин дароо эле айтам мен. Негизде эле өзүм ачык түшүнөм го. Эсе жакпаган нерсе болсо дароо эле айтам. Сен үчүн Бекзада идеал. Идеал. Масло. Колчоого. Мына айтып койтпайсызбы кыргыздарча? Жаманын жашырып, жакшысын ашырып деген. Мына бул жакта Эрмек мырза муну аябай жакшы билет экен. Жаныбек мырза, сиз Джони деп эркелетет. Эмнеге Джони? Бул мектептен бери Джони болуп калганбыз да, ошоңойчо. Атак Жаныбек. Так Жаныбек деген чоң атам койгон жакшы атым бар. Ооба. Канча жыл сүйүп жүрүп? 2 жыл сүйлөштүк, анан үйлөндүк. Сиз колун сураса дароо эле макул болду. Ооба. Күттүм ай деген ыр кимге чыгардыңыз силер? Ошо келинчегиме. Ошол чыккандан кийин анан дароо макул болду окшойт, Ошол жерде күттүрөп, наме үргө там түшүнбөйсүң да, Ошондой болду. Келинчеңиздин жакпаган мүнөзү барбы? Жакпаган мүнөзүбү? Эми баягы экөөбүздүн ортобузда 10 жыл айырма болгондуктан кичине эркелейт. Анан аша чаап эркелеп кетет. Аша чаап эркелеп, аша чаап тарынчаактыгы бар. Бирок эшик ачык турбайбы? Кайра эле бирок 5 минуттан кийин же 1 минуттан кийин кайра унутулуп калат. Тарынчаксызбы? Угулат биз сүйлөгөндөр. Угулат? Угулган жок. Бияктан азыр угулган жок. Үйгө барганда бирок тарынчак. Болбосо жакшы сапаттары деле көп. Жакшы сапаттары көп. Эмне мүнөз жагат? Ачык мүнөзү жагат, бардыгын бетке айтат, ушундай бир нерсе жакпаса. Сен үй бүлөдө бири-бириңерди таанытканда кимдер биринчи кечирим сурайсыңар? Эми мен эркек болгондон кийин биринчи кечирим сурап коем, даже өзүм баягы неправ болсом делечи. Ал күнөөлүү болсо дагы. Ооба. Мына чыныгы мырза ушундай болуш керек. Аял күнөөлүү болсо дагы күйөөсү кечирим сураш керек. Анан эми эркектикке жатпайт да, таарынып, сен биринчи келип менден кечирим сура деп ары карап жатып алганда болбойт. Ошол себептен үйдө баягы тынчтык болуш үчүн биринчи кадам таштап койсо, мындан эч нерсе болуп кетпейт. Туура. Куттуктайбыз. Амантын мырза, дайыр жолу кандайсыз? Жакшы. Бул жактан эң көп гол киргизген сиз болдуңуз, бирок сиз аялыңыз айткандагыдай гол киргизе албай калдыңыз. Аракет кылдым го, голду бешинче. Мындайынан тееп аттым. 10-12 деген, Топтор аябай эме экен. Жеңилирээк топторбу? Жеңил топтор. Оор топ болгондо буттун ары сынып калган. Жок, кичине аябай секирип кетип. Топтун ичинде бирдеме бар экен, багытын, траекториясын өзгөртүү. Муну сезиш керек. Бул силерге аялыңар ырыткан сүйүү да, ошо сүйүүнү тозоо бишкек керек. Сүйүүнү тозоо албайт базар. Мен 7 жолу сүйүүсүн тостум. 7 жол. Жакшы, азыр силер канча жол сүйүү эрге атасыңар, аялдар канча жол тосот, ошону көрөбүз. Жанагыдай эле. Ушул шарт. 120 секунд. 120 секундтун ичинде сиздер топту ыргытып бересиздер, бирок төшкө эмес, башка эмес, бутуна. Жерге түшүрбөй туруп, силер ырыткан боюнча тээп туруп гол кириш керек. 120 секундта канча гол киргизет деп ойлойсуңар? Бизде 60 секунд болгон, Силерде 90 секунд болгон. Аялдар кичине көбүрөөк, мүмкүнчүлүк көбүрөөк болсун депчи. Мен 5 деп турайын. 5 деп турасыз. Элдер кошуп ийсе анан. Эгерде сиз айткандай 5ти киргизип калса,
Анан булардыкы көп болуп туруп, бирок булар айткандагыдай болбой калса да сиз утасыз. Бирок эгерде сиз 5 деп туруп, бияк 6 деп туруп, бияк 6 киргизип кетсе, сиз автоматик утуласыз. Ошондуктан соодалашканды, аукционду жакшы түшүнө алыңыздар. Мен эме дейинчи, 7 дейинчи, себеби экөөбүз мен 7-ин киргизбедим да. Анан келинчегим ушу 7-ин киргизип коет деп ойлоп атам да менчи. 7, э? 7. Экөөңүздөр дайым мындай окшош жүрөсүздөр, тең. Аялым менен эркек тең го, дайыма. Тең укуктуу деп атам. Ого! Бар жана философияны берсең. 7 дейт, так? Сиздики? Аялым каблук кийип алыптыр да. 4 деп коеюн, 4 железно киргизип. Квартира үчүнчү каблукту чечип жыган элек депсе деле болот. 4. Жылаңай, болот. 4 киргиздин. 3. Банды көтөрөсүздөрбү? Жок, 4 боюнча эле каларсың. 4, 3, 5. 5, 7. Көтөрбөйсүздөр. Эгерде бияк 7 болсо силер утулдуңар. Ушунчалык аялыңа ишенбейсиңер. Мындай ойлоп көрсөм мен 2 жолу уже кетиптирмин да. 7 эми 8 деп койсоңор эмне? Иә. 8 деп койсоңор. Эмнеси бар экен, 7 анан 8 эмнеси. Эми 120 секунд. Балким силер футбол жаман ойлогондор менен. 8. Илим айкен демче 8 деп киргизет экен. Анда мен 5 деп коеюн. 5. Сен бияктан өйдө көтөрбөсөң автоматик утуласың бирок. Бекзадага ишенбейсиңби? Спортко кандай? 2 десем деп атам. 3 бойдон да? 3, 8, 7, 5. Анда баштадык анда. Ошентип айымдар арасында жарышты баштадык. Эрмектердин үй бүлөсү баштады. Эрмек айтты, менин аялым 120 секундтун ичинде минимум 3 гол киргизет деди. Азыр көрөбүз. 1, 2, 3. Мага эмес, бияка. Мага эмес, бияка. Правая, пробуй. Правая, пробуй. Соло койбу? Правая, пробуй. Болбой этпей. Опа, Опа. Канча үчөө кирди? Точно айтыпсың? Ой, Эрмек мырза, Нормально. Аялыңыз канча грамм суу ичет, канча шаг басат, канча гол киргизет точно билет экенсиз. Эрмек айтты эле, Бекзада 3-тү киргизет деди, 120 секундда 3-тү киргизди. Кем да эмес, аз да эмес. Ошентип Джонни мырзанын үй бүлөсү алдыга чыкты. Айжан тепкенге даяр, каблугун чечип салды. Джонни мырза ырытканга даяр. Джоннилер 5 гол киргизет, 120 секундда. 1, 2, 3. Аха. Жакшы. Давай. Аялың айткан сөздү угай. Ага. Давай. Блин, надо было убрать. Убери, пожалуйста. Ала калабыз. Ага. Полегче. Эй! Полегче. Давай, Жан, 3. Давай, чуть пониже. Охренли, тоголок, хорошо? Ага. Жерге тигизбе. Жерге тигизбе Не жок. считается.
Так. Ага. Давай, давай. Квартира. Қанша болды? Автомобиль. 3, Жан, давай, давай, давай. Путевка. Полетчик, полетчик. Ого. 5 болды. Нет, нет. болды. Қапталмен бүтін. Давай, давай, давай. Сюда, Жан, сюда. Профессор. Ошо менен канча гол болду? 4 гол. 1 гол жетпей калыптыр. Амантурдун үй бүлөсү айтты. Биз биргеликте күйөөм ыргыт берет, мен тебем, мен ыргыт берем, аялым тебет. Кыскасы 7 гол киргизебиз дедиңер, э? Баарыбыз бирге санайбыз. 1, 2, 3. Ақырында жай. Нормально. Да. Бүтін гол қапталмен. Жерге. Ылды. О! Жайлы. Айт. Жай, қапталменен. Шундай. Ертерек. Ай. Ага. Так. Турале. Ага. Давай. Так, квартира, hareket kılıyoruz kvartira için. Bizdeyiz. О, молодец. Да. Ошо менен Амантурлардын үй бүлөсү 120 секунддун ичинде канча гол? 3 гол. Ай. Мына ошентип эң акыркы жыйынтыктоочу түгөйлөр Илим экебиз жана Гүлжамал эжекебиз азыр акыркы жыйынтыктоочу болуп аткарат. Канча гол дедиңиз? 8 дегенсиз, э? План буйрса шабасқа. Кудай буйрса 120 секунддун ичинде 8 гол кириш керек экенсиз. Сиз жакшы ыргыт бериш керексиз, сиз жакшы тебиш керексиз. 1, Только мен. 2, 3. Илим айке, линия мазотасыз. Артка жыласыз, артка. Биринчи гол эсептелбей калды, линия басып калды. Бутыңды карабындай. Линия баспаңыз, Илим айке. Эсептелбей калат. Шашпаңыз, линия баспаңыз. Линия баспаңыз. Ач. Опа. Линия баспаңыз, линия. Түздөй бутту. Жанагындай түздөй бутту. Айтып туруңуз, үйрөтүп туруңуз. Түздөй бутту. Линия баспаңыз, линия. Баска жок бол. Түздөй бутту.
Илимайке линия басып кетіп атасыз. Бутуңуз училинип кетіп атат. Гол эсептелбей калат. Так. 11 секунд қалды. Осы да башында. Ай, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бол. Қанша? Қандай болса дағы қойылған тапсырма атқарылбай қалды. Қолшаулар Илимайкенің үй бүлесіне. Ошондо биз уттук да, Албетте. 4-чү бөлүктө жыйынтыктоочу, чечүүчү бөлүктөрдүн бири десек болот. Себеби дегенде бул бөлүктө эки үй бүлө оюндан чыгып кетет. Мындайча айтканда үйдөн, машинеден жана эс алып келе турган жолдомодон кур каласыздар. Ошондуктан аябай болгон күчүңөрдү топтошуңар керек. Эми күйөөңүздөр менен кайрадан бири-бириңерди жана айтпаңар, мен бир көз караштан түшүнөт. Мен бир айтканда угат дебедиңер беле. Ошондой силер күйөөңөрдү түшүнүш керек. Оюн шарты боюнча жерде 5 түстөгү шарик болот. Ошол 5 түстөгү шарикти ирети менен жарыш керек. Кызыл, сары, жашыл, көк деп мисалы үчүн жазып берем. Ошол ирет боюнча жарыш керек. Эң узун секундда, эң көп дегенде 200дөн ашпаш керек. Канчалык аз убакыттын ичинде жарса, эң аз кимиңиздерки болсо, ошол утат. Түшүндүңүздөр, Баштайбыз анда. Ким канча секунд берет убакыт? 150. 150. 180. 180 секунд, 180. Так. 140. 120 да. 120. Сиз канча бересиз? 140. 140. Бияк 120 деди, 120, 180, 140. Сизчи? Давайте 119. 119. Сиз 140 боюнча калдыңыз. Түшүрөсүзбү? Балким күйөөңүз сизди жакшы угаттыр. 115. 115. Гүлжамал, сиз эмне дейсиз? Кандай деп ойлойсуз? Негизи шамдагы айле кыймылдагандан 112. Гүлжамал эже 112. Ага чейин болуп калса деле бүтүрө берсек. Ооба, 112, 120, 115, 119 жана 115. Ошентип Элмек мырза менен Бекзада айымдын үй бүлөсү 120 секунддун ичинде 5 түстөгү шарикти жарып бүтөбүз. Ирети менен деди. Эмесе баштадык. Вперед 2-3 шага. Налево 2 шага. Еще чуть-чуть направо. Направо. Еще. Ага, все. Спускайся вниз. Все. А назад. Еще. Направо. А, нет, подожди. Налево. Ага. Налево. Налево, да. Еще, налево. Еще. Все, давай, спускайся. 30 секунд болду. Теперь иди вперед, также в этом направлении. Нет, сюда. Налево, направо. Вперед. Еще. Иди. Остановись. Тохто, туш, харма. Харма. Ага. Так, сейчас направо. Еще вниз. И чуть-чуть направо. Ага. И круговое движение назад. И прямо иди. Иди. Остановись. Спускайся. Чуть-чуть налево. Еще. Да. Все. Бери. Ага. Все. Стоп! Так. 1 минут 23 секунд. 83. Кол чабалар. Айжан Жониге 119 секундтун ичинде 5 түстөгү шарикти ирети менен жарганды өзү айтып берип туруш керек. Эмесе булар канча секундта жетишет, аны көрөбүз. 1, 2, 3. Жан, вперед. Какой цвет? Вперед, 3 шага. Какой цвет ты не видишь? Вперед. Теперь направо. Направо 2 шага. Теперь вперед 1 шаг. Все, можешь поймать, Жан. Спускайся. Да.
Теперь прямо, гетер, прямо, еще. Еще теперь на 2 шага направо. 2 шага, вперед 1 шаг, жар давай. Так, теперь направо 2 шага, вперед 2 шага, жар, оң жақта, жар. Так, теперь, Быстрее. прямо, направо. Гетер. 1 шаг, налево 2 шага. Нет, все, поймал. Спускайся. Вперед, чуть-чуть, давай, теперь вперед, теперь направо. Все, карма. Давай. Колчаулар, 59 секунд. Рекорд. Мен жақ қарап кел. Прямо келер. Тез келерсің. Келер. Еңкей. Ішіне даг. Қарма. Жар. Оранжевый. Өйде жаққа бас. Бұл жаққа. Оңға. Басыр. Прямо барыр. Еңкей. Жашыл. Ылдый пасқа. Түз басыр. Келер. Быстро басса. Барыр. Еңкей. Daha кичине bir qadam алдыға, жаныға. Нар жаққа. Мен жаққа. Прямо келер. Баттан бол. Келерсің. Daha кичине. Асына жо. 1-2 қадам. Вперед. Бұл жаққа солға. Екі қадам. Прямо түз келерсің 2 қадам. Отыр. Бұл жаққа кичине. Болды. Қармасаң, ошол жерден тұрады. Қарма, бұл жақта қалып қалды, ошон жақ. Жо, болек. Түз барса. Ақырғы шарик қалды, ақырғы шар. Барыр. Отыр. Ошол жерде қарасаң. Колчаулар, Амантурланын үй бүлөсү канча секунд ойлойсуздар? 1 минут 54 секунд. Илим Айкен үй бүлөсү 112 секунд деген. 1, 2, 3. Артқа 1 қадам. Артқа, солға бұр. Оңға той, оңға. Түз басы 5 сақ. 1, 2, түз. 5 бат, илим. Қайра солға. Ой, оңға, бас. Дағы бас, 2 шақ. Еңкей. Болды, жар. Батырақ. Бетпан келер, 10 шақ. 1, 2, 3, 4. Батырақ башы, 6, 7, 8, 9, 10. Дағы, ана да, түз солға. Оңға да 2 қадам. Солға 1 қадам. Еңкей. Үлді. Болды. Бетпан, ошойчы бетпаңда 10 қадам. Анда емес, солға. Оңға. Түп-түз келер. Кетеді, бол. Басыр. Дағы, солға. Бұрын. 2 қадам. Бол. 1, 2. Үлдей бол. Оң тарапты қарма. Оң тарапты қолы менен. Оң тарап бол. Ошойчы түз келер. Түп-түз келер. Тоқтат, үлдей. Түп-түз келер. Түп-түз бол. Шұрқа, илім. Оңға. Бол. Үлдей. Берегірек. 1 шақ. Солға. Бол. Оңғысына кел. Қайра, маңдайға. 1-2 шақ. Болды. Астыңда қара. 143 секунд болды. Бирок эрежени бузуп алдыңыздар. Сиз эрежени бузуп алдыңыздар. Шарикти түстүн алмаштырып алдыңыздар да. Ошентип Айым Жонинин үй бүлөсү бул конкурста 1 упай алды. Колчаулар.
Мына ошентип биздин үлгүлүү үй-бүлө таймашыбызда тилекке каршы 4-чү конкурстун жыйынтыгы менен оң тарапта Илим байкебиздин үй-бүлөсү менен, сол тарапта Амантур мырзанын үй-бүлөсү менен тилекке каршы коштошуп атабыз. Кол чап коюңуздар. Эң негизгиси капаланбаңыздар. Бул жөн эле оюн. Ошентсе дагы куттуу үйдөн курт чыкпайт деп биздин сиздердин үй-бүлөңүздөр менен барып чогуу чай ичип коюңуздар деп атайын Тойбос компаниясы сиздерге мондай сонун белектерин алып келип бермекчи. Кол чабуулар. Бул белек сиздерге үй-бүлөңүздөр менен, мүртандарыңыз менен жеп коюңуздар. Капа болбоңуздар. Куттуу үйдөн курт чыкпай, жакшы үйгө барып эс алып келиңиздер. Кийинки сезонго даярданыңыздар. Рахмат. Рахмат сизге. Рахмат, мелисиз. Ал эми биз акыркы жыйынтыктоочу финалды баштайбыз. Мындайча айтканда, Джонинин үй-бүлөсү жана Эрмектин үй-бүлөсү финалга жарышат. Ошентип, жыйынтыктоочу финалдык беттешке келип жетти. Бүгүн ушул конкурста же болбосо Эрмектер утат, же Джонилер утат. Болду. Утулганыңар кечирип коелу, утулдуңар. Утканыңар азаматсыздар, уттуңар. Оюн шарты боюнча оң жакта экөө сиздердики, сол жакта экөө сиздердики. Ирет менен биринчиге саласыз, экинчиге саласыздар. Анан экинчи салып бүтүп ким биринчи жетип калса, ортого салса, ошол утат. 3 утканга чейин. 3-2 же 3-1 же 3-0га чейин ойнойбуз, Даярсыздар. Мен ышкырганда баштайбыз. Өзүнүкүнө сал. Bir nol. Даярсыздарбы? Ышкыртмай баштайбыз. На первый. Сильнее. Сильнее, сильнее. Ой, красава. Давай второй. Повыше, второй. И давай, третий. Повыше, сильнее. Ой, красава, молодец. 1-1. 1-1. Бизге крест Красава. 1-1. Азырынча 1-1 болду. Давай, Джон. 2-1. Даярсыздарбы? Ооба. Ой, красава. 2-2. Мен аялым эле утпайбы? Нечеки азыр решающий. Жыйынтыктоочуңдар азыр ким утса, ошол үй-бүлө сразу өтүп кетти. Даярсызбы? Давай, Джон. Давай, Джон. Ошол менен утуктайбыз. Мына ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү оюнубуз соңуна чыкты. Бардык келип катышып берген үй-бүлөлөргө, жылдыздуу түгөйлөргө ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле ушул долбоорду колдоп берген Кут курулуш компаниясына дагы өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Дегенде биринчи ойун алган үй-бүлөгө квартира, үй, экинчи орун алган үй-бүлөгө автоунаа, үчүнчү орун алган үй-бүлөгө чет жака эс алып келгенге жолдомо белек берип жатат. Ал эми капаламаңыздар, утулуп калганда ушундай бизден Тойбостон сонун белектерди алып кетесиздер. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу эл журт каалоочулар, жылдыздар эле катышат экен, биз катышпайбыз деп капаланбаңыздар. Себеби дегенде WhatsApp номерлерди жазып коебуз, ушул номерлерге өзүңүздөрдүн анкета жөнөтсөңүздөр, кийинки топтолгон группада сиздер дагы катышсаңыздар болот. Эмесе сиздер менен жарым финалда көрүшкөнгө чейин, ал эми сиздер менен үйдөн чай ичип көрүшкөнгө чейин. Сак саламат болуңуздар. Барыңыздарга чоңунакай.